дейді. Так, поехали! Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, жердештер, достор, кандайсыздар? Бүгүн андыктан биз бүгүнкү подкастыбызды улантабыз деп кыргыз комментаторго баштайлы. Кече күнү кыргыз сториске тарткан да, кыргыз эмечи КТРК спорттон нормальный форма кие алачы, кыргыз спорт эмесин. Кыргызстан сборунун формасын бирөө Манчестерге отуруптур да формасы. Деп коюп өзүндүн Манчестер кийип келип айдап. Эме да Джомага кайрылуу, Джома спорт же башка спонсорлор болсо форма берип турулачы баарыбызга бир. Аз эле көрдүңөр, төрт эле, да. Скидка хотя бы чуть-чуть. Пожалуйста. Буюрса жакшы эле иштеп беребиз. Которуп турабыз. Так, дос, ошо кече күнкү оюн боюнча бүгүн Жолугуп турабыз. жолугуп эле дискуссия кылабыз. Кыргызча ма дискуссия? Талкуу кылабыз. Да, ошондуктан кече күнү эмне болду, кантип утулуп калдык, эмне проблемалар бар, эмнеге кандай, эмне болуп кетти, арген. Кече күнү, мисалы, мен кече күнү өлө майрам болду да. Эмеге дасторкон даярдап, там плов, там аш бышырып, шакарап, всё ништяк, да. Майрам, как будто мен өзүм ойногонтуп өлө толкунданып эле, гимн болгондо вообще нонуп тура калып, сториске тарткан, баарын көрсөңөр болот. Вообще ощущение офиген болду да, үйдө эле көрдүм бирок. Стадиондо болгондой сезиндим. Да. Yo, титиреп, мурашка болуп кетти го, мурашка эмне кыргызча? Мурашкалар чыгып кетти. Вот Тарген, сен каяктан көрдүң кече күнү матчты? Негизи мен балдар менен чогулуп бир эме кафеге барып көрөй деген болчумун да, кичине атмосфераны сезип туруп, үйдөн эмес деп, үйдөн көрө албайсың деп. Бирок биринчи жолу үйүмдө Кыргызстан матчын көрдүм. Телевизордон. Кадимки эле баары ата-энебиз менен чогулуп көрүп, анан кийин нерв болуп отурдук. Жесегин албайсың. Апам келип айтат всегда. Ай, блин, балдардын матчтарын көрө албайм да дейт да, всегдачы. Тека кухняга бир жака кетип барат да, всегда эле уже переживает да, айткандайчы бар элечи. Берес болсо эле уже сразу коркуп туруп, анан кийин уже матчты көрө алышпайт. Толук отурупчу биз менен. А мен болсо кече отуруп, полноценно көрдүм. Бирок аябай мындай эметип перевет эттим да. Бирок мен немеге барып көрдүм, Азия-молго, фан-зонадан. Да. Канча болду? Мисалы канча болду? Көп болду анан. Ошону кичине, ошо организаторлорго айтып коет элем да, мындай кичине шарт түзүп берип койсо жакшы болмок бизгечи, анткени киши көп болгонун ойланыштуу. Вот чисто диванный эксперт эс. Жок, чында. Өзү башында айтылган 2 фан-зона болот деп. Анан акыркы моментте бирөөсү болбой калды да. Неме Дордой плазадагычы. Анан Азия-молго жөнөдүк. Азия-молго барсак эл толтура. Эки ойынчу алыс бири-биринен. Эл толтура. Место жок. Момент алып көрөсүң. Неме Полянын наркы полясына барса көрөсүң да. Эмки чемпионат. Полянын наркы тарабында футбол көрүп атасың да. Топ бер жака кетип калса көрбөй каласың. Тешиктер издейсиң ау депчи. Топ жакта жүр депчи. Мен 1 саат барып место таппай калдым да. Мен 7:30 баргам. Ошончо Экран көрүнгөн жок, барып калып калдым. Жок, көрүнүп атты эми бирок. туруп көрүш кичине Эме болуп жаман. кетти да. Когда пенальти болот го, мисалы Юрген Клоп салах деп атпайбы? Анан Юрген Клоп атайын карап атпайбы? Зрителдер карап отуруп. Жактыраак сүйлө, сен футболист, жакыныраак. Анан мындай атмосфера жакшы болду. Анан аяктан көрүп анан бир аз ошо Биз стадиондо эми анчалык болбосо дагы ошо бизге ошо стадионду мындай замена болуп берди да ошо жерчи. Анан ошол жакта чогулган элдин үмүтү бир аз акталбай калды го дейм да. бир аз Мындай кичине башкача сезимдер менен кеттик да. Кандай, эмне болду бизге гол киргенде? Гол киргенде эмне болду? Сөгүнгөндөр сөгүндү, настроение болгондор настроение болду. Ыйлагысы келгендер ыйлагысы келди. Бирок колдобот. Ошол үчүн 1-2 эле кетип калган болсо, калган аягына чейин колдоп турду. Аягына чейин турду. канча пайыз киши калды? 70-минуттан кийин. Көп эле. 1-2 эле кетти окшойт. Уже канча бүтөйүн деп калганда кетип башташты. Анан ал жакта да мындай неме болду да. Жөн эле карап турган жокса, Кыргызстан деп жанагы мондай немелерди кылып, желектерди игроктор бизди Анан желектер турду, желектерди мындай неметипчи, желбиретип. Мындай стадиондо жүргөндөй болду да. Жаңа желектер менен. Жок, аралаш болуп калды. Кимде кайсы желек болсо ошону көтөрүп келди. Негизи эле кечээки оюнду кантип эмне сүйлөшпөйлү, айтпайлы, эмне болду, кандайча. Негизичи оюнга чыкканда биринчи мен оюмча да,
эме катары мен деле футбол ойнойдум барыча эле биринчи где-то биринчи 5 мүнөттүн ичинде уверенно ойносоң мындай көрүп кетесиң да ошого и матчтын аягына чейин oyundун аягына чейин нормально алып калат уверенно болуп менин оюмча кечээ күнү оюнду баштаганда эле что-то бизге атака болуп эле биздин игрокторубузду түртүп эле кылып биздин командабыз немеси кичине басылып статистика калды боюнча 10-мүнөттөн кийин эле интернеттен көргөн үчүн статистика 10 мүнөттөн кийин эле топту Таиланд 85% деп турду. Жок. андай эле болгон жок Кыргызстан алдыда Таиланд болчу. каякта 15 анын карап сиз айткандай эле биринчи 10-15 мүнөттө эгерде ошо баштаганда эле бизге атака болуп эле топту тиги Таиландтар эле бизге атака кылып эле ошентип турулду да мындай бизде атака жок болуп калды Биринчи Таиланд атака кылып жатканда биздин воротараш, биздин дарбазага. У них алардын эмеси жок болчу. Жыйынтыктоочу моменттер болгон жок. Мисалы сокку воротага андай жок болгон жок. Ортодо или бул эме дарбазанын жагында, штрафной жагында ошол жакта жогото болот. А биздикилер контратакада жакшы баштап аткан болчу. Биринчи бирок соккулар болуп аткан болчу. Мерттеле мог попасть. Соккулар болгон болчу. 1-4 эсебинен биз уже статистика боюнча алдыда болчу. А Таиландда эмеси жок болчу, жыйынтыктоосу жок болчу. Соккуга такыр жетишкен жок да. Жеткирген жок. Акыркы фазаларда токтоп кетип атышты, жетишипчи. Топту тээп салышат, анан кийин Меркте болду бир момент 15-мүнөттөн кийин биринчи голго чейин болчу да. Мен onu эсимде болчу. Биринчи голго чейин болчу. Сол мүмкүнчүлүк сол бутумбу тура эмес коюлду, воротага 2-3 метр жетти. Ошол момент мен оюнча хотя бы створ кеткенде мен оюнча оюн башкача кетти. жок ал топ тийгенде эле мындай эле кетип калды го Жок, ошол айтат, ошол удар хотя бы створ кеткенде оюн башкача кетмек да. ошо штанга офсайд перекладина Перекладина. жакшы эле бизде кечээ күнү кудайыбыз колдоп берип атты да кичине Бизге да жетпей болуп калды. калды эмне болуп калды эмне туура эмес болду тренердин туура эмес тактикасыбы же балким оюнчулардын өзүнүн технический жагынанбы же чарчап калыштыбы УТСтен кийин Мен футбол күйөрманы болгон мындай обычный эле күйөрман катары эле Бектас Алмазбековду эртерээк чыгаш керек. Ал Европанын оюнчусу биринчи очередь. Европалык оюнчу. Икардилер менен ойногон десе айтырсы канча жок айтырсы болот, бирок ал чыккандан кийин мүмкүн башкалардын фонунда чарчап калган фонунда мага жакшы көрүнүп атты, оюн такыр башкача өзгөрдү да. Ал решениясы алдын ала алганы аябай жардам берип атты да. жок Бирок кеч чыкты. ал Бекназовдун ордуна Алыкулов деле жакшы ойноп атты нормально эле Мисалы Алыкулов эми бул оюнда мага чын айтканда жактан деле жок. Мүмкүнчүлүктөр болду. Пас берип кой, алдады, макул. 1-2 жолу алдады, пас берип кой. Көп кемеге алдап кирип туруп, завершениясы жок жок. Алыкулов көп деле топ жеткен жок да алганда мен көз карашым боюнча жакшы аракет кылып атты пас берип эмеге Кожого жакшы көтөрүп берип атты вроде бы нормально Бекназ деле просто эме жаңы күч менен чыкты да ошол эле жумушту эле кичине күчөлүп эме кылып аткарды да Эми Кожого Кожо боюнча Кожо боюнча мүмкүн бул ал биринчи жолу дебюттук оюну чоң форумда мен оюнча. Ошондуктан бир аз толкунданды же мындай күйөрмандардын алдында Кожо ойной элек чын эле. Ал УТСтерде ойногон, товарищеский оюндарда ойногон, а мындай чоң күйөрмандар менен так кечээ күйөрмандар жок болчу да. Жок, биздикилер жакшы эле болчу. Половинасы жок. Даже болгон жок да стадион. Стадион наркы бети. Бул бетинде кыргыздар көп болчу. Общий эле картинканы көрсөтпөдү эле. Вообще там где-то стадиондун где-то 30-40% толду да. Бирок Таиландка көрөт экен ким байкады? Таиланд болду комментатор айтып атканда. Ошо болгондо эле мен ошол дагы бир аз берип коет деп ойлогом өзүмдүкү. Бизде мен оюмча кечээ күнү эме атакабыз бир аз начар болуп калды окшойт. Билбейм эмнеге түшүнбөстүкпү жетет да эме кечеги штрафной зонага чейин воротага чейин барып анан эмне кылышын билбей калып да. Кожо ошо болсо вообще топ бергенде жоготот. Эми ал нападающий да, ал воротанын жанында болуш керек постоянно. Аны теп, буну теп. А что-то не знаю, мен оюнча кийинки оюнда Кожону отургузуп коюп эле Батырхан таш керек. Вот Батырхан чыккандан кийин уже что-то как-то уже аракет кылып Батырхан даже топ жок болсо дагы жакшы ойноп берет да. Чуркап прессинг көрдүңүзбү? Чыгып эле жол табып эле сразу ойногон сразу оюнга кирип элечи, как будто согушта эле. Жестко. А Кожо что-то мындай что-то не знаю. Макул. Энис Батырхан жөнүндө айтып кетесиң. Батырхан. Макул. Соглашаюсь. Но менин боюмча кичине командага эмеге атакага бир опытный нападающий керек болчу.
Бизде ким атакада азыр? Мисалы, ой, Батырханов. Батырханов Чисто атака 3 эле азыр. Атака. 3 Кожо. чабуучу, ортолук Форвард, чабуучу, анда Мерт болчу, э? Жок, мерт эмес. Кожо, Батырханов, Жаш жана бир бала экен го. Күттүр карап коечу азыр. жок Сталбеков. Салбеков. Дөөлөт болчу. 2000 канча эле? Азыр мен быстрый карап коечу деп анан жашчы эле биздикилер. Жайдам келбейт. Жасар эле. Биз бул жакта өзүбүздө профессионал деген оюбуз жок. Биз эч качан биз футболдун бүт билебиз айткан эмеспиз. Бул жакта мен байкелер менен чогулгам, футболду сүйлөштүк, кеттик. Силер аны көрдүңөр, бизди колдодуңөр чоңураактан. Анан эң алгачкы учурда силер кайра бергиле, кайра бергиле. Токтосунов Дастан. Дастан токтосун экен. Токтосунов Дастан. Нефтчинин чабуучусу экен. Вот восходящая Ал звезда. 2003 бе 2002 менен тең. Ошону чыгарып коюш керек болчу. Жок, менин оюмча башынан эле мен старттык курамды көрүп ойлонуп койгом да эмнеге депчи. Анткени акыркы официалдуу матчтарда бүт Батырханов чыгып келген. Анан чыгып келип туруп эле анан Кожо чыгып калды. Фархат Мусабеков жок. Анан мен ойлонуп калдым эмнеге депчи. Бул жерде Браузман жок кетти. болчу. Ортого Фархат Мусабеков Ошо. креативный игрок жетишкен жок. Биринчи тайм. Фархат Мусабеков ал эме да атакующий полузащитник ортодо ойнойт. А бизде эме Дүйшөбеков чыкты. Дүйшөбеков чуть там эме защита жакыныраак. Жок, менин оюмча Защитага жакшы ошо. карайт. Дүйшөбеков деле калар Шинжан. Бир тууган мерктердин бирөөсүнүн ордуна Фархат чыкса болмокпу дейт. Могу эмнеге өкөндөн чыгарса Ошо ошону айттым. Понимаю, бир тууган болгон бирден чыкса болот. Иниси немеде жүрдү го, Кожонун жанында жүрбөдү. Вообще толк жок. Ошонун ордуна мисалы үчүн Фархат чыгып орто полет Бул ойносо түшкөндө кичине топту кармап жакшыраак болмокпу дейм да. Креативде көбүрөөк болмокпу дейм да. Таркович жакшы аракет кылды, нападающийлерин чыгарып Фархатта, Жок, Фархат- Бекнастагы, Эрнистагы. Браузман эле чыккан жок, ошону Чыкты, Жок, ал чыкты. Анан кийин Основа старттан чыккан чыккан жок. жок. Биринчи 4-4-2 менен чыктык, э? Тактика боюнча. Анан 4-4-2 кийин 3-5-2 өтүп кетти. 3 защитник. Уже так рисковать этти. Ошон үчүн Браузман чыкты. Ошондон кийин уже Да. өзгөрүү башталды, аракет кылып атты атакар болуп. Жана Фархат чыкканда да оюнду айкадым мындай. Пастары кадимкидей башкачараак. Оюнда тынчый калат да. Оюнда мындай тынчып шашпай Замат тынчки. мондай тынчый. Анан ошол мен старттык курамды көрүп турган ойлонуп калгам эмнеге депчи. Байкадыңарбы? Оюн башталганда Таиланд оюнчулары вроде бы жакшы эле көрүндү да. Вот сен менен теңдүү мындай шиголдор эле бар. Жаш балдар элечи. Бирок баштаганда жалтабыш эле түтүнүп эле. Скоростной экен да баардыгы да. Жанагы Гүлчигитти дагы мындай чабып эле мындай элечи. Как будто реально согушка чыккандай. А биздикилер алардын астында чарчагансып көрүнүп калдыбы мындай. Алар Чуть-чуть кичинекей көрүнгөн менен ушунчалык ылдам ойношот. Вот, бирөө мисалы алдына бизден бир топту бирөө жалтабашып калып Жа бир моментте бирге бир чыкты го жекеме жеке. Тияктан ыргытты. А биз Мага эки защиттен онлайн өтө алып кетип калды. Мен көрүп Чабып кеттим да. Міне бирок Неге депчи? Захиштада өлө көп эме болду, косяктар болуп калды. Брактар Билбейм, толтура болду. нападающийлер мантта чыгат, тинтта чыгат. Ошо менин оюмча, билбейм, УТСтен бир аз кыйнап койгонбу игрокторду же кыйналып мындай. Ошо мүмкүн. Ага чейин балким андай тренировка кылбай, анан ошо перед подготовкой катуураак жакшы даярданып, анан именно оюнда билбейм, уже кичине өзүнө күчү келбей калганбы деп ойлоп калдым. Менин оюмча жок, андан деле эмес го дейм. Менин оюмча немени? Ошо линия бар го, защитный линиясы. Ошону кичине артка жылдырып коюш керек эле да. Жанагындай ырытканда азыраак болот. Эме көтөрүп бергиле, токтомок да. Замат токтомок. Биздикилер кичине астыда болуп калды да. Закрытый мяч так вот. Ошон үчүн көтөрүп бергенде чурка өтүп кетип калышты. Анткени тез ойнош. Мисалы үчүн аны алардын игроктордун биздикилер анализдеш керек беле дейм да. Ошол чуркоорун билгенде линияны кичине Жок дегенде экинчи таймда. антип ыргыта албай калышмак уже. Бул бир. Экинчиден эмнеге тигилер жакшы ойноп биз мисалы үчүн чарчаган сыяктуу көрүнүп калды. Жетишпей калат, уктап калат. Настрой. Жок, настрой эмес эле ким менен буга чейин ойноп жүргөнү го дейм, менин оюмча. Мисалы үчүн биздикилер ким менен жолдоштук беттешет көрүп атты. Таиланд ким менен? Таиланд ким менен ойнопту? Таиланд менен Таланттык акыркы матчтарын караганда Грузия бар болчу, Эстония бар болчу. Грузия, Эстония алар Европа. Лига Европага, ой, Лига Европа дедим да. Лига наций ойноп Вьетнам, жүргөндөр. Китай, алар деле мисалы үчүн жакшыраак ойнойт, жакшы Алардын ойногон арасында команда. европалык оюнчулар көп. Биздикилер болсо ага Ойноп чейин жүргөн командалар. ойноп мурун эле ойноп жүргөн командалар Кайра биздечи. беттешти.
Айгыл Өзбекстан, айгыл Оман. Ошондо Сирия. Таиландды жакшы биз анализдеп алыптырбыз э. Жок, анализ эмес, бул жакта Биринчи ушу анализ болду, анан экинчиси тилдин даярдыгы жакшыраак болду, анткени алар ушундай күчтүү командалар менен бирок баарын утулса дагы, көбүнчөсү утулуп келишкен экен да. Бирок опыт алды. Бирок опыт алды дагы, керекчеди утушту. Алар тиги Эстония, анан кийин Грузиядан кийин Кыргызстан уже кичине жеңилирээк болуп калды, ошон үчүн Алар мүмкүн бизден Грузиядан, мен деле Грузия менен ойноп келип туруп, Кыргызстан менен ойносо мен деле байкап коюшум керек. Грузия менен ойноп келип алып тырышып атат, раз уходит. мисалы кечээки оюнда, мисалы эмес эми силерге суроо да, кайсы жагыбыз жакшы болду, жакшы ойнодук, кайсы жактан? Эми болду да эми жаман жагым мага кичине мындай. оң канаттын ойногон Кайрат, жакты. Кайрат Жамалбеков. Анткени көп чабуулдарды байкасак, мисалы үчүн мен азыр эсимде кайсы чабуулдарды десем, ошо оң жак, бүт оң жак. 2-3 жолу көтөрдү, кожого бир жолу топ келди, жакшы Өзү кирип топто барып, обработка кылып, өзү кирип барып тепти. Мен азыр мындай эстеп кандай моменттер бар эле Кыргызстанда десем, ошол эле эсиме келип атат да. Бизге кирген голдор сол жактан. Сол жақтан болып қалды. Сол жактан болду. Бирөөсү удар, Бирөөсү Оң жақтан кіріп. алыстан тепкен. Оң жақтан кіріп тұрып. Сол жактан кирип, көтөрүп берүү, баш менен сүзтү, Токотаев өзүнүн алдына таштап берди. Сол экинчи жактан гол. кирген. Ал биринчи гол. Ал биринчи гол. Биринчи гол. Экинчи гол Эмелдин косягынан кетип калды. Козубаевдин. Ал оң жактан болду. Оң жақтан кіріп. Косяк деле эмес го дейм ал. Козубаевка күткөн жок да, ошентип топ келип бара тийип калар. Башкача Түшүнбөй кетти да. эмне болуп кайрылган түшүнбөй калды. Топ эмне болсо аркан топ аркага тийилген кирип кетти. Эме мен коргонуучу футболист катары айтайын. Катуу тепкенде топ айланат да. И аны байкабай калсаң жаман. Ал по логике нары кеш керек, бирок айланган байкабай калсаң артка кете берет да. 1 секунд андай, мне кажется, жөн. Козубаев немени да күтүп калды, берки игрокко тиет. Да. Ага тийбей Козубаевка Ага тийип тийбей, туруп өзүнө алды. тийип алды. Тиги Западаевда жакшы түзүп албай алды. Кондумал то, что это тиет, мындай чийип кетти го, анан кийин блин. Ошону күтпөй калды. Яман обидно болду да. Реально, мындай түз жерден эле болуп кетти да. Анан мен комментарий экинчи гол киргенде мен телеграмга кирдим, каналдарга. Экинчи гол киргенден кийин, экинчи голго чейин 180 комментарий болчу. Экинчи голдон кийин 400-500 жакындады. А мен эринбей, эми пробкада турасың, окуй баштадым. Күйөрмандарга мен айтып кетейин, Арген Байке дагы ал стористеринде бар болчу, бир дагы жакшы сөз уккан жок. Чын. Бир дагы жакшы сөз, бир дагы колдоо. Бирок ошол эле кишилер биз Оманды, товарищеский матчтарды утуп жүргөндө ошол эле кишилер Кыргызстанды мактап жүргөн кишилер да. Сборная там көчөгө чыгып патриот болушкандар толтура. Чын эле толтура. Вот Арген. Жок, ал мен оюмча ал эми оюн малында нерв болуп атканда. Жок, нерв болгондон кийин дагы 2 сааттан кийин чыккан баракчага ал жакка да комментарий. Ал жакта деле башка жаман. Андай нерсе дүйнө жүзүндө эле го дейм. Дүйнө жүзүндө болот. Роналдунун канча хейтери бар, Месси болот, канча. бирок биздин Кыргызстан Азияда ошондой бир чоң форумда 4 жылда бир жолу ойнойт. 4 жылда бир жолу. Испанияны түшүнөм, анын Лига Европы, Чемпионат мира, Лига наций, у них футбол в Испании, Ла Лига им толтура. Алар футболго тойгон. Алардан результат күтөт. Алар нерв болгон үчүн, бирок биздики 4 жылда бир жолу ойноп атканда Түшүнүп койуш керек. түшүнүп колдоо бериш керек да. Мындай түшүнүк бар да, мен оюмча. Баягы биз мисалы эме кылабыз да. Эмне деп коет? Не сурайсыздар, требование болот да. Эмне кыргызча требование? Требование кыргызча. Требование. Бул жакта кесесизби ойлонуп? Талап, рахмат Жакып. Мисалы биз командадан азыр курама командадан талап кылабыз да. Мисалы жок дегенде группадан чыгыш керек, тигиди утуш керек деп, бирок эмеге ал жараша болот да. Биздин ошо условияга кандай болот? Шарттар. Мисалы Испанияда, Англияда шарттар идеальный да. Ушундай шарттар менен они, конечно, могут требовать. Чемпионат мира утуш керексиңер, тегин утуш керексиңер, следует шарт. Вот поле десең поле, акча десең акча. Биздин шарттар бир аз туура келбейт да. Полелорубуз бир аз начарраак, спонсорлорубуз бир аз акча жетишпейт. Балким дагы башка эмелер бар. Билбеген нерселер да толтуруш керек. Билбеген нерселер бар, шарттар туура эмес. Анан шарттыбыз бир аз начарраак, бирок талабыбыз көбүрөөк болгон
бир аз туура эмес да. Ошондой Ошон үчүн ошону туура түшүнүш керекпиз да, мындай эменичи, эле коет мындай соотношение. бирок биз деле силерге окшоп нерв болдук кечээ. Сен өлө эмес болдук. Ар бир туура эмес паска эле нерв сөгөсүн, эмне пас бере албайсың. Нормально бир навес болгон жагы, жок, бүт кыйшык навестер, тиги бул нерв, бирок анан утурасың ананчы тамак жеп коюпчу. Эмеден кийин, матчтан кийин, анан кичине бүт баарын переварение болуп, өзүңө келгенден кийин анан кайра колдойсуң, блин, жигиттер, давайте шанс бар да, бар. Шанс бар. Бек оюн бар. Топ толок. Ким көрдү матч? Оман? Мен көрдүм. Жок, ага чейин биз ушу талап боюнча да кошуп койбоймун мен. Кошкон. Биздин ошентип талап койгон эле укугубуз бар го дейм да. Анткени биз плей-оффко чыккан дамын татып алганбыз да уже. Балким ал случайно кеткен. Тайланд чыга элек болуш керек, ким билет? Чыгып жүрсө керек да. Жок, ошондой даам тартып калган адам башка шартка макул болгусу келбейт да. Мисалы үчүн сен деле өмүр бою коомдук транспортто жүрүп машина айдап калсаң, Пешком басып келбей калам. пешком же автобуска түшкүң келбей калат да. Бизде деле ошондой дейм да, мисалы үчүн. Биз деле плей-оффко чыктык, 1-8 финалда ойнодук. Ал жактан да мындай жөн эле утулуп калбай, аябай күрөштүк да. Чын эле. Анан ошонун даамын таткан эл, анан ошентип утулуп калса анан эмоциясын кармай албай, сөгүнөт. Мен бул жакта сөгүнгөн, да то, что биз 1-8 финалга чейин чыгып жүргөнбүз, даамын татканбыз, бирок анда даяр команда болчу бизде, курама командабыз. 3-4 жыл минимум чогуу ойноп келаткан коллектив болчу. Баары бири-бирин сонун тааныган, анда да Гүлжигит Алыкулов деген жаш таланттар болчу. Азыр болсо Бирок Улут Азияда Гүлжигит ойногон эмес. Жок, ошол убакта дейм. Ошол убакта бизде таланттар көп болчу. Ошол эле Антон Зеленухин, Мирлан Мурзаев, Валерий Кичин, Енисейде да ойноп жүргөн чоң уже көп нерсени көргөн ветерандар да ойноп жүргөн, бири-бирин жакшы тааныгандар. Тренер уже 3 жылдан бери коллективди тааныйт. Ошондо алар чыгышкан. Азыр болсо биз түшүнүбүз керек. Да, биз тапканбыз 1-8-ди, бирок бул такыр башка команда. Алардан талап сураганда да эмес, булар башка команда болгондо дагы булар жаш балдар. 23-24 бул орточо жашы. Ошо тренер боюнча айтып кетейин. Мен да боюнча. давай сен биринчи. Кеше Илгиз Эрмеков айтып кетип аткан болчу. Менталитет деп. Кристин уже бизде канча жашады? Нефтьчиде иштеди. С детства. Местный салым. Так местный уже. Канча жүрдү. Канча судаш жүргөн машина. Менталитет действительно билет. Балдар кандай, каждый позицияда балдар кандай кайрат кандай ойнойт уже. Мен курама команданын бар эле составында дордоевский игроктор болуп калып турабы. Ошон үчүн билет кандай ойнош керек. Балдар ошонун баарын чувствовать этип туруп жакшы ойношко болчу. Айтырчы. Тарковичке вакыт бериш керек го деп ойлойм мен, көнүп. Бериш керек. Таркович Европа стилде Кыргызстанга алып келейин деп жатат. Ал ошо жакшы плюс болуп коет. Бирок вакыт керек, бирок 1 жыл. Жок, кеч болсо да, эрте болсо дагы жок. 1 жыл болгон жок анын келгенде. Жарым жыл эми болот, бирок кеч болсо да, эрте болсо дагы ал европалык футболду бизге алып келет. Бирок аны калтырабы же калтырбайбы? Калтырыш керек. Бул ошондой бизге эме? Ким чечет ошону калтырат? Жок, вот бизде сурап атпайбы? Ага, койлап эме талап. Эми Азиядан группадан жоктон чыгасыз деп койду мына. Вот биринчи испытаниясы да, так эсеп чыкпай калса анда билбем, анын уранда чечүүчүлөр чечишет. Чечишилер чечсе дагы? Чечүүчүлөр бизде гөрмандар. Ал койло салышы мүмкүн. 1-8 финалга чыгыш, мындай жаш. Мындай жаш коллектив менен 1-8ге чыгыш кыйын. Неме? Задача биринчи очередь. Кеч болсо дагы, эрте болсо дагы бизге европалык футболду алып келет. Аны эгерде чыкпай калсак дагы, Кудай сактасын да. Чыкпай калсак дагы. Мондай суроодо керекпи бизге европалык футбол? Керек. Жаш балдарды сыгып, канын чыгарып туруп, балдарды көндүрүп туруп, время убакыт берип туруп, ошо балдарды өстүрүш Биз керек. Аргеникос Просто дайте Тарковичке убакыт бериш керек. Биз неге Аргеникос көп атабыз? Анткени биз өзүбүз да тренер болуп иштейбиз. Анан Европалык жактан келсе, анын коллективде келип, анан биздин Кыргызстанда футбол тренерлер толтура. Тренерлер толтура Кыргызстанда. Ошол эле анын бандасы европалыкта, анын артынан дагы 2-3 анын помощник келсе, биздин эле сүйлөп бул айпелек. Ошол анан ал бизде канчалык көп жүрсө, европалык футбол бизге сиңе баштайт. Сиңгенден кийин биздин балдар өсөт. Анан биздин тренерлердин, кыргыз тренерлеринин да квалификациясы көбөйөт.
Биз ошону каалап атабыз. Анан 1-8-ге чыкпай калып келтиргенден кийин анан кайра жаңы тренер издеп просто талкууга салып атам да балким. Бирок Европанын футболун Кыргызстанга алып келиш үчүн анча Кыргызстанда европалык шарттар болуш керек да. Европалык полялар болуш керек. Ошо тренерден башталып атпайбы ошол эме? Сен мынчалык эме вывод чыгарбала, шашпа, акырын сүйлөшөбүз. Жок, эме Биз азыр кандай нормальный поле бар каякта Бишкекте? Акырынан курулуп атпайбы? Азыр Барселона комплекс курулуп атат Бишкекте. Барселона комплекси бар. Макул эмеде Абдушта Кант бар, жакшы поле. Биякта алган полясы жарабайт. Келечектеги мына тренерлер бар буюрса, акырынан биз опыт алабыз. Живой поле да бар. Дордойдун полясы ал. Дордой хорошо поле. Трудовые резервы. Алар эми бираз европалык деңгээлде эмес да. Ошон үчүн аларды мисалы реконструкция мен оюмча инфраструктура керек биринчи. Поле салыш керек. Буюрса стадион салынып бүтөт, жакшы болмок стадион, потом башка полелар, а потом уже европалык тренер чакырса болот да. Просто зависит эмеде бар да көз каранды. Мисалы европалык футбол пас берип ойнош керек. А биздин полелар паска эме да, пас берсең кетип барып эле бияк көчүп кетти, тияк көчүп кетти. биз ошондо бейбиге окуп тияк көчүп кетет деп айтсак, Абдыш ата именно ошол стилде азыр алып келе жатат да, Абдыш ата. Өзүнүн полясында. Өзүнүн полясында алган полясында приходится биз бейбиги. видео тартканда байкаганбыз. Дордой деле, Талант деле алардын айынчасында тренировка кылып жүргөн көрүп эле жүрөбүз. Алар неге ант албайт? алган полесин бейбиги деп атпайсың? Азыр бүт Европа матчтарында эле бейбиги болуп через 2-3 паса забивает в Англии. Там заметь, эме бар да, баягы байкасаң, акырын пас менен ойнойт да, мындай. Мисалы, защитник пас алды да, нападающий уруп барып айтат, сол деп. А везде ушундай. Почему ушундай? Потому что шанс есть то, что топ келатып, не то попробовать кылат, эмеге полянын жамандыгынан. Анан можно ошодон эме алып топты алса болот да. Вот ошол эң чоң көйгөй ошол болчу негеде. Вот, а эгер нормальный поле болсо, защитник мог бы смело топты алып, анан туда-сюда решение кылып. Ошо жаңы биз Европаны Кыргызстанга алып келе алабызбы деген суроодо азыр ошол башталды. Биринчи тренерден башталды. Тренер келет, анан шарттар болот. Азыр шартты башташты да. Тренер кетирүүсө кайра баштан да, кайра европалык тренер издемей, кайра команданы чогултмай, кайра аны сынаш үчүн кайра чоң форумду күтмөй, ближайший 4 жылдан кийин чемпионат Азиясы, чемпионат Азияда башка жакта ойнойбуз да. Анан чемпионат мира бирок биз Азияга эптеп өттүк чемпионат. Азияга эптек, могу Азияга жакшы эле өттүк биз эптебейли. Аны моюнга алыш керек. Смело эле өттүк. Оюн боюнча давайте мындай жесткий эме коелу да. Биздин оюбузда, мы же диван эксперти. Кечээки оюнун тандабайлы өзүбүз катары эң жакшы оюнчу бирөөнү. Анан эң жакшы именно ушул оюн жакшы оюн болуп жүрбөй калган оюнчу тандабайлы. Биринчи эң так, балким бул эме бирөөгө мотивация болот, а балким бирөөгө психологический жактан катуу деп калышы мүмкүн, бирок эң эме да биздин ой пикир анан сүйлөрөбүз да. Бизге болот да. Эң жакшы ойногон Кайрат Жыргалбек уулу. Сен оюнчу. Мен оюнчу. Анан Тилекке каршы мен жакшы көрүп жүргөн азыркы убакта Токотаев. Чарчу жерлерден чыгарбай калды Тилекке каршы. Жанагы эм балким мен билем алмай бар толтура кармайт, бирок Токотаев деп азыр айтам, эң начар оюнчу болду деп. Анткени Хускор боюнча деле эң аз рейтинг алды. Ошол матчта толугу менен футболисттин Токотаев 2 голду өткөргөн үчүн эң аз рейтинг алды, бирок рейтинг үчүн гана эмес, мен адам чоң күткөм чын эле. Буга чейин солун ойноп келип жатып, анан мүмкүн мен ошондой мындай ойлор менен күтүп алсам керек ал ойду. Токотаев барынча чоң философ айтты эле го, Андрей Аршавин дегенчи. Твои ожидания, это твои проблемы деген. Ошон үчүн мен оюн эң жакшы Кайрат Жыргалбек уулу, эң начар ойногон Токотаев комментарий жаза электе мен сразу говорю. Ал күчтүү дарбазачы. Просто именно ошол оюнда Тилекке каршы чыгарчу жерлерден чыгара албай калды. Жана момент айта кетейин, Ержан Токотаев үчүндөчү. Поддержка вратаря сейчас будет. Вратар катары айтып кетейин. Ал моментте Ержан Токотаев намерто кармаса болот эле, бирок ал коркуп кетти. Колуна чип кетсе добивание болуп кетет деп. Бирок бир жер моментте сездим. Ал пытался.
У него движение было. Балким кармайын деп қой. Кичине калгандан кийин ойлонуп кетип атат да. Ошончо Нью-Йорк мындай жакшы кетпей калды. Алдын ачтап берип койду. А если тосып туруп анан кийин тиги нападающийге түшүп калса, аны ачып калса окуп коркуп кетти. Ошон үчүн мындай сильный болуп кетип анан кийин болбой калды. Макул эми аны түшүнөм, эчтеке болбойт эми. Сенин оюңча ким кечээки оюнда жакшы ойноду, жакшы оюн көрсөттү, ким оюну кечээки жүрбөй калды? Менин оюмча бул Адилжан Абдрахманов. Жакшы оюнчу. Эми айтып кеткендей бул Монстр кечээки бүт баарын жөөттү. реально монстр да ортодо ойноп туруп, Итам, алдыга да жетишип атты, соккулар болот да, аркыдага жетишип атты. Жатып калып алгандарчы. КПЛда Кыргыз премьер-лигада единственный опорник ошону билем да, калгандарды жакшы билбейм. Ошон үчүн ал сборныйда жүрөт. Кайсы команда ойнойт? Алайда ойнойт. Алайда, да? Эме жатып калып алгандар жаатында подкасттар болду. Кел, Тырышкан бала да, как сказать, Кыргызстан Казимира. Мага Казимира жагат да. Казимираны хотел бы видеть Ливерпуль. Ошон үчүн айтайын атам да. Адилжан Абдрахманов ошол үчүн жакшы ойнойт. Ушул жактан дагы өлүп алып Ливерпуль кошуп кеткен. Кошом мен обязательно. Мындай кычыктан дагы деп. Сал. Ким? Экинчи Эң начар ойногон. Начар ойногон. Эми Бул ушул оюнда. Гүлжигет Алыкулов деп коелайын. Го? Бирок жол сары кагазды жок жерден алып койду. Сен оюнча ал заман ойнодубу же именно оюну жак көп атака кылган жокпу деп сен күткөнсүң Гүлжигит Жаман ойнойт деп айтайын. Оюн жүрбөй калды. Оюн жүрбөй калды. Сен оюнча. Мен жана башында айтып кеткендей эле Кайраттын ойногону жакты аябай. Чын. Мен мисалы үчүн Кайраттан анчалык жакшы ойын башка оюнчудан күткөнмөн жакшы ойнойт. Бирок менин көзүмө Кайрат эле көрүнүп тура калды матчтачы. Макул деп анан Кайратты ошентип тандасак болот. Бүтүп турсаң эмнеге Кайрат? Мен оюмча Кайраттын качок накачанный. Балким ошо физикасы менен чыгып кетип атты любой жерден. Балким физикасы барлар толтурат бизде. Жок, балким ал деле ошол, бирок мындай. Биздеги ошо чабуулдун баары эле ошол фланг менен болот да, ошол канат менен. Анан жаман оюнчун эми жаман деп эле коеюн. Ошол оюн болбой калды. Оюну болбой калды. Мен үчүн менин көзүмө ушундай көрүнгөн, мага эле Гүлжигит чын. Анткени мен андан кичине көбүрөөк күткөм. Мындай оюн чечип койчу оюнчу да негизи. Мындай кичине өйдөрөөк турат го, мындай өзүнүн дриблингтери менен же пастары менен. Статусу боюнча деле. Статус боюнча дечи. Айлык деле. Мен андан көбүрөөк күткөм. Анан негедир именно ошо кечээки матчта туура эмес чечимдерди кабыл алып койду да көп жерденчи. Пас берген жерин тебип бир жерди точно билем. Мындай бирөөнү алды өтүп туруп, всё тебет деп монтип турсам, кайра алдап турам. Фаркат менен чыккан экөө. Анан мен туруп эми бирөөнү мен теппейсиңби деди да. Теп да деп чыкты. Сөгүндүң даже. Иә. Сөгүндүң Кош сөгүнгөн жок. Мен Мен сөгүнбөй берем. Машыгып алып калды. Менин оюмча жакшы оюнчу Аргенге кошуп кетем. Адилжан Абдрахманов. Адилжан Абдрахманов жакшы оюн көрсөттү. Чын эле жакта да, биякта дагы талашып дагы, тырышып дагы, тебип дагы, зачта түшүп дагы, паста берип дагы. Саламат менен кошулду, Азамат менен кошулду. Негизи жакшы оюн көрсөттү да. Укла мени. Угатабыз. Оюну болбогон эме оюнчу менин оюмча мага көрүндү ушул оюнда Бекжан Сагынбековдун оюну Сагынбаевдин бираз Өлдүң. Өлдүң точно. Халк Осмонов. Бекжан Сагынбаев менин оюмча оюну жүрбөй калды. Подачалары кыйшык кетип атты, угловойлору кыйшык кетип атты, мындай өтүп атты да, точно сактап кетсе болот, бирок ал өзүнүн позициясына ойноду. Жок, негизи менин оюмча ошол кичине мындай эмелер көп кетип атты да ушул оюнда. Ошондой. Негизи оюнубуз бир аз кечип, негизи общий курама командабыздын эле оюну жакшы жүрбөй атты. Пасса кыйшык, нападенияга барып алып, эмне кылышын билбей калып атты. Защита да тоже чуть-чуть мындай косяктар, тешиктер өтүп кетип атты, значит эмелер. Бир негизи ошол. Биринчи оюн болгон үчүн го дейм да мен дагы бир аз. Ошо толкунданып биринчи оюн кетти балдар. Эми бизде кандай мүмкүнчүлүктөр бар азыр ошол группадан чыккан. Да, эми жигиттер тайылы Мүмкүнчүлүк боюнча кечээ Алмачтан келе мен берки экинчисин көрдүм да. Сауд Арабиясы менен Оман. Жакшы матч болду. Мен көрүп Биздин матчта караганда класс боюнча
эки эсе. Эми ал жагын айтпай эле кой. Мындай жакшы матч болду. 70-минутка чейин Оман 1-0 отtu. Пенальтиден киргиз. Пенальтиден кирди. Бирок Салах забил. Жок, пенальтиден чыгары Оманда 2-3 момент болду. Жок, утуп койгонго шанс бар болчу. То есть Мен утап да ойлойм. эгерде ошол жагынан карасак, эгерде ошо оюнду ошентип карасак, бизде деле Мүмкүнчүлүк бар. шанстар бар экен. Бирок Ойнош керек экен. 1-2 игрок бар экен. 1-2 оюнчусу Оманда жок Сауд Арабиясында. Эми алардын неме Аль Насрда ойноп жүргөндөр экен да эми. Роналду менен Анан Мане алардын ойногону башкачараак экен бир аз. Роналду жакшы ойноп экен. Жакшы ойношот экен. Көрүп мындай биринчи теңеп кеткенде 1-1 кылганда 2-3-өн ортосунан жөн эле өтүп кетти да. Заменага чыккан игрок ал. Жок мындай. Заменадан чыкты, үчөөнү чачырат. Үчөөнүн ортосунан жөн эле өтүп кетти да. Кыйналганда жок. Так Месси өтөт го. Өтөт. Ошонто эле өттү да бурчкап. Бушка мин деп койдук. Акырын мин. биздин эмеге балдарга жигиттерибизге ошол бир аз ичпейт да, уверенность. Өзүм мындай решала. Өзүм кирип эле, өзүм теп салам Теп деген. салам. Жет туруп коркуп калат да, пас издеп калат да. Тебиш керек көбүрөөк, поворотом, туда, сюда. Тилекке каршы ошол кеченки Сауд Арабия менен. Сауд Арабиясынын тренерин билесиңби? Жок. Сен билесиң? Билем. Сен Просто билесиң? Манчини же. Манчини. Серьезно? Серьезно? Европейский футбол. Эй, гимелял. Интер тренер болсо? 2016-жылы Сити. жок, А, да, 16 эмес. 2021-жыл болду Европа чемпионаты. Ошондо Италия менен Еврону алган. Еврону алган, Азыр болсо Канча күт турлар. 21-жыл болду. Мурунку Азияда биз 3-чү местеден чыкканбыз. Азыр деле эгерде мындай неме көрсө 3-чү местеден чыкканга жакшы эле шанс бар. Анча өткөзбөш. Көбүрөөк кириш керек, өткөрбөш керекпиз. бирок Оманды утуш керекпиз буюрса. Оманды жакшы утуш керек. Жакшы шот менен. бирок Оманда 2-3 игрок бар экен. Салах ошол эле. Ладно, өлүп кетсин игроктор. Всё, болду. Бля, күт уже монтаж керек аны барды. Классно. Да, жигиттер ошо буюрса, кийинки оюнга Саудовская Аравия менен кыргыз жерибизге, кыргыз жигиттерге ийгилик кылайлы, буюрса утуш керек. Биз силерди колдойбуз, аягына чейин колдойбуз го. Футболка кийип магабы? Жок, бул атайын силер үчүн алдык. Эми кичине Мага экен десе. эме ойнотуп коелу деп комментарий жазыңыздар, подписка кылыңыздар, лайктан ташаңыздар, былчытып лайктан басыңыздар. Анан ушул эми башта айтып кеткендей, жоңма футболка көрсө, эми биз футболканы ойнотуп коймокпуз. Ага пока жок, ошондуктан мындай футболка ойнотуп коелу, Манчестердикин. Эми ырым-жырым кылып силер үчүн. Ким көрөбүз? Кандай болот? Условия кандай болот ушунда? Эгерде ким Сауд Арабия менен кандай шот болот экен Тура тапса. туура тапса, Тура тапса. Ким биринчи жазса, биздин аккаунтка подписка коюп, лайк коюп турса, ушул эмеге видеосуга ошону анан жыйынтыктайбыз. Эме Инстаграмга подписка кылгыла, Инстаграмга чыгарабыз сторисен, анан алып кетсеңер болот ушул формада. Манчестер Обидный эмне билесиңерби? Мен 3-0 кыргызстан узат деп туруп койгом дагы. Айланту негизинен бир кошуна настроение. Мен Кыргызстан утулбайт деп койдум да. утат деп ойлойм. Буюрса Оманга деле Кыргызстан утат деп. Анан Микрофон алып сүйлөп. рахмат. Жок, мен башында бизде 170 комментарий бар. Анын жарымы бизди жарымынан көбү бизди колдоп келди, калгандары бизди силер өзүңөрдү профессионал деп ойлойсуңар, кээбиркилер биздин тамашаны түшүнбөйт экен. Биздин тамашаны түшүнүшпөйт экен. Биз силер катары эле жөнөкөй эле көрөрмандарыбыз, өзүбүздүн ой пикирибизди айтабыз. Бизди сөкмөй жок. Сөксөңөр сөккүлөр. Илимде. Болор. Мен сөкөм. Мен илим сөкпөй эле койсун байкуш. Катуу тийип Жок, Сөккүлө. Мен сөкөргө. Арген смело. Мен уже гонуп калгам, уже ушунча гол өткөзөр. Смело сөкөлөт, нормальное явление, так что, блин, кто хочет, пишите мне в личку даже. Айрып кетчүлүк. сакалжан албачы деп. Ошо барыңарга рахмат. Кыргызстан алга.